Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuhu. Урматтуу айымдар, биздин сабагыбыз ушу орозонун өкүмү боюнча азыр сөз кылабыз. Орозо учурунда кандай кармашыбыз керек, кайсыл убакта кармашыбыз керек жана кандай далилдер бар, ушулар жөнүндө сөз кылабыз иншалла. Эми орозо деген бул мааниси, шариятта мааниси белгилүү бир 3 нерседен тыюу дейт да. Жегенден, анан ичкенден, үчүнчүсү болсо катнашка баруудан, аял эркек катнашка баруудан тыюшубуз керек экен. Мына ушул 3 нерсе биздин орозобузду бузат экен. Аллахка жакындоо максатында мусулман адам белгилүү 3 нерседен тыйылышыбыз керек экен. Биздин максатыбыз демек Аллахка жакындоо үчүн орозо кармашыбыз керек экен. Ал эми орозо кармоо үчүн ушул 3 нерседен тыйылышыбыз керек экен. Аял киши нифаста же айыз учурда эмне орозо кармабайт. Калган учурда ушул 3 нерсени тыюу менен биз орозо кармаган болуп эсептелебиз. Ал эми убактысы кандай болот десе, Рамазан айында белгилүү бир убакытта болот. Мисалы, эртең менен таң аткандан баштап күн батканга чейин, башкача айтканда, багымдат намазынын азаны чыкканга чейин, анан шам намазынын азаны чыкканга чейин убакытта биз орозо кармашыбыз керек экен. Өкүмү кандай десе, бул фарз болгон экен бизге. Баардыгын өкүм кылган фарз. Эгер ким аны жокко чыгарган болсо, кабыр болуп эсептелет экен. Ким аны таштап койгон болсо, фасык болот дейт. Буга кандай далил бар бизге? Фарз болуунун кандай далили бар десе, Аллах Таала Куранда буйруган экен. Бакара сүрөсүнүн 185-аятында келген экен: эгер силердин бирөөңөр Рамазан айына күбө болгон болсоңор, Рамазан айын көргөн болсоңор, анда орозо туткула деген буйрук келет экен Аллах Тааламдан. Дагы бир Куранда Бакара сүрөсүнүн 183-аятында маанисин айтайын: эй ыйман келтиргендер, силерге орозо кармоо жазылды, буйрулду деп келген экен. Демек биз Аллах Таалам буйруп жатат, демек биз ошол нерсени аткарышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул нерсени бизге буйруп кеткен. Бир хадисте ислам 5 нерсеге негизделген дейт. Анын бири Рамазан айында орозо тутуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге орозо тутууну буйруп кеткен экен. Орозо кармоонун себеби дейт да, Рамазан айынын кирип келиши менен дейт. Демек биз орозо айы киргенде биз Рамазан айы кирип келүү менен биз орозо кармоого фарз экенбиз да. Ошону кармашыбыз керек экен. Мисалы үчүн ажыга баруунун себеби эмне десе, Каабага Аллах Тааланын үйү болгон үчүн жок дегенде өмүрүбүздө бир жолу зыярат кылышыбыз керек. Эгерде 5 Кааба болсо, 5 жолу барганга буйрулат эле дейт да. Орозо деле ошондой дейт. Бирок жыл сайын кайталанат. Бул жыл сайын Рамазан айы келген үчүн жыл сайын орозо кармоо бизге фарз экен, кармашыбыз керек экен. Орозодо эң негизги маанилүү аспекттердин бири бул туура ниет кылуу дейт. Кээ бирлер бар, арыктайм, ашказаным тазалансын же диета, адамдар кармап атат, мен да кармап коеюн деп кармаса, анын орозосу туура эмес болуп эсептелет дагы. Ал орозо кармады деп эсептелбейт. Ачка болгондон башка эч кандай пайда алып келбейт экен. Аллах Таала бизге буйруган, буйрукка биз моюн сунуп, Аллах ыраазычылыгы үчүн кармообуз керек экен. Орозо качан фарз болгон деген суроо келет. Кааба биздин кыбла алгач башка болгон экен. Масжидул
акса ошол кыбла болгон экен. Ал өзгөрүлгөндөн кийин 1 айдан кийин орозо бизге фарз болгон дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Макка шаарына, Мадина шаарына хижрат кылгандан кийин дейт, көчкөндөн кийин Раджаб айынан 1 жылдан кийин кыбла Масжидул Аскадан Кабага өзгөртүлөт дейт. Өзгөртүлгөн дейт. Ошол Раджаб айы болгон экен. Арабтардын өзүнүн ушундай мусулмандардын календары бар. Мисалы үчүн биринчи Раджаб айы, анан Шабан айы, анан Рамазан айы болуп, жана ошондой 12 айы бар. Ошол Рамазан айына орозо кармоо бизге буйруган экен. Кимдерге парз? Кимге? Балагатка жеткен, акыл эстүү, мусулман адамдарга. Мусулман эмес адамдардын орозо кармаганы орозо болуп эсептелбейт экен. Анан дагысы өз убагында кармап берүү фарз экен бизге. Өз убагында тута албаса, мына ар кандай себептер менен калып кетсе, мисалы үчүн хайыз болгондо, айыз келгенде айындара, нифас, бала төрөп калгандан кийин келүүчү кан болуп калса, же сыркоолоп, ооруп, же сапарда болуп, же жөн эле шалакылык кылып орозону кармабай койгон учурда эмне кылабыз экен? Ошол ордун толуктап тутуп беришибиз керек экен, кармап беришибиз керек экен. Ага кандай далил бар десе, Бакара сүрөсүнүн 184 аятында алардын иддасы дейт, казасы башка күндөр болсун дейт экен. Демек, башка күндөрү толуктап кармап беришибиз керек экен. Рамазан айында орозодон башка дагы назыр орозосу бар экен. Бул эгерде Рамазан айында кармаган орозо фарз болсо, ал эми назыр орозосу бизге важип болот экен. Эмне үчүн кандай десеңиз, назыр деген бул кандай орозо? Назыр деген бул өзүбүзгө өзүбүз милдет кылып алган орозо болуп эсептелет экен. Мисалы биз өзүбүзгө өзүбүз эме кылып алдык, милдет. Аллахым, эгер ушул кыздуу болуп калсам, ушул боюмда кыздуу болсо, мен сөзсүз орозо кармайм деп убада берип алган болсок, анан биз кыздуу болгондон кийин ошол орозону кармап беришибиз керек экен. Назыр орозосу 2ге бөлүнөт экен. Назирул мутсак бул деген эгерде жана биз Аллахым ушул кыздуу болгондо мен орозо кармайм деп буюрса кармап берем дегенде, биз кандайдыр бир убакытты белгилебей эле кармап берем деп эле койгон болсок, ал эми экинчиси болсо, мисалы мен экзаменден өтүп кетсем, 1-апрелде мен сөзсүз орозо кармап берем деген болсок, ошол күнү өткөрбөстөн кармап беришибиз керек экен. Андан кийин дагы кафарат орозосу бар экен. Бул кафарат орозосу кандай десеңиздер, бир адам күнөө кылып, ошону жууш үчүн 1 күн калтырбай 60 күн кармап берет. 60 күн болгондо 2 ай, 2 ай ичи 1 күндө калтырбай кармап беришибиз керек экен. Мисалы, бир адам кокустан өлтүрүп алса, бир кишини, Кудай сактасын, кокустуктан өлтүрүп алды. Эми ошонун жоюш үчүн кандайдыр 2 ай удама кармап берет экен. Ал эми дагы бири кафарат орозосун кандай учурда кармайбыз? Аллахтын аты менен касам ичип жалгандан эле сүйлөп койгон болсок, бирөөгө, ошондо дагы 2 ай удама орозо кармап берет экенбиз. Дагы бир учур, орозо учурунда, Рамазан айында, орозо учурунда эртең менен ооз бекитип, анан күндүн жарымында же ортосунда
эч бир себептен же себепсиз эле оозубузду атайлап ачып салган болсок 2 ай удама уда кармап берет экенбиз. Башка учурларда туткан орозолордун баары нафил болуп эсептелет экен. Ушул Рамазан айыныкы фарз болсо, назыр менен кафарат орозосу важип болот экен. Ал эми башка күндөрү, мына мисалы үчүн Афарат күнү, Шабан айында, Ашура күнү, Раджаб айында туткан орозолорубуз жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кармаган орозолордун баары булар нафил орозо болуп эсептелет экен. Кайсы күндөрү бизге орозо кармоого тыюу салган. 2 айт күнү орозо тутууга харам кылган, бизге тыюу салган. Ал Рамазан айты, орозо айты, анан Курман айт күнү. Анан дагы ташрик күндөрү, бул курбандык чалган күндөрү, мына курбандык чалган күнү болбойт экен. Анан ажылык сапарда амал кылып аткандар, мына ошол ташрик күндөрү дейт да. Ошол ажылык сапарында амал кылып жүргөндөр орозо тутканга тыюу салган экен. Буга кандай далил бар десе, Укбат ибн Амр деген разияллаху анхудон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам курбандык чалынган күндөр жана ташрик күндөрү орозо тутканга тыйган деген хадис бар экен. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында бул күндөрү ичип жөөнү, аял эркек жакындык кылуу күндөрү, жыныстык катнаш тууралуу айтып жатат, уруксат берилген экен. Ошон үчүн ошол күнү орозо кармоого болбойт деген экен. Ибадаттар анан адаттардан турат экен. Мисалы, эртең менен биз эмне кылабыз? Турабыз, тамак даярдайбыз, үй жыйнайбыз, ичип жейбиз. Мына ушундай эле күндө кайталанма рутина болот. Мына ошолор бизге эмне? Адаттар. Ошол адаттарыбызды эле ибадаттарга айлантып алганыбыз эң жакшы экен. Мисалы, амалдар, 5 мал намаз, Кур'ан окуйбуз. Булар бизге биздин амалдарыбыз. Ушул ибадаттарыбызды адаттарыбызды ибадаттарга айлантып алуу биздин шариятыбызда бизге берген чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелет экен. Мисалы, биз уктаганы барсак, жатабыз да, ошол эртең жатарда деле мен эртең менен уктап калбайын деп жакшы ниетте жатсак да бизге ибадат болуп эсептелет экен. Күйөө менен жакындыкка барганда да Аллах ыраазычылыгы үчүн деп ниет кылсак дагы бизге ибадат болот экен. Тамак ашыбызды даярдап берип атканда же жардам берип атканда кошуна колонго же тааныштарга, булардын баары Аллах ыраазычылыгы үчүн деген болсок, булардын баары ибадатка айланат экен дагы, бизге сооп жазыла берет экен иншалла. Эң жаманы ибадатка эмес, ошол адаттарыбыз, ибадатка эмес, адатка айланып алганы дейт да. Эң жаманы ибадатка эмес, адатка айланып алганы. Мисалы, 5 мал намаз окуп атасың. Ошол 5 мал окуган намазың ибадат болуп эле адатка айланып калса, негизи намаз күнөөлөрдөн тыят дейт. Намаз окуган адам күнөөлөрдөн тыйылыш керек. Бирок кээрлер бар, намаз окуйт, бирөөнү ушактайт же башка кээ бирлерибиз кээде өзүбүз деле кылабыз, бирөөнү ушактайбыз, бирөөнүн артынан сүйлөйбүз же башка тамеки чегебиз же жалган сүйлөйбүз. Мына ошолордун баары тыйылбасак, биз жөн гана адат кылып алган болот экенбиз. Намазыбызды ибадатка эмес, намазыбыз адатка айланып алганы бул өтө коркунучтуу дейт да.
Орозо деле ушундай дейт да, Рамазан менен назыр орозосунун ниети кандай болот десе, бир ибадат баштоо үчүн дейт да, кандай гана ибадат кылбагын, ошон үчүн ниет өтө маанилүү экен. Ниетибизди жаңылап туруу керек экен. Рамазан айынын орозонун убактысы белгилүү. Түндөн баштап кийинки күндүн так ортосуна чейин жарай берет экен. Эртең менен багымдаттан күндүн жарымына чейин. Шамдан кийин деле ниет кылса боло берет дейт. Күн чыгып жатса деле 11-12 чейин эле ниет кылса боло берет экен. Бирок бир гана шарт бар экен. Багымдаттан кийин ичип жебеген анан аял эркек катнашка барбаган болсо, ниет кылсак, ал нерсе жарай берет экен биздин ниетибиз. Ошол Рамазан айында кандай ниет кылсаң деле, мисалы үчүн башка орозо кармайм деп ниет кылсаңыз деле, мисалы үчүн нафил орозолорду же назир же башка орозолорго ниет кылсаңыз деле, Рамазан айынын орозосуна өтүп кетет экен. Эсептелбей Рамазан айынын орозосу деп эсептелет экен. Эмне үчүн күндүн жарына чейин кечиктирилип ниет кылса боло берет десе, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Ушундай себептер болгон экен. Аббас разияллаху анху айтат: адамдар шек күнөө таң атырышты дейт. Шек күнөө бул күн кандай болот? Шек күнөө Шабандын 29-күнү болгондо кечинде адамдар күндү карашат. Ай чыктыбы же чыкпайбы деп. Күн бүркөк болуп калса, адамдар Шабан айынын 30-у болуп калдыбы же Рамазан айы башталып калдыбы деп, мындай шек күнөө болгондугу үчүн, болуп калгандыгы үчүн, бүгүн тутабызбы же тутпайбызбы деп калгандыгы үчүн ошондон уруксат берилген экен. Эң жакшы ниет кылуунун убактысы дейт, түндүн акыркы убактысы, жана сухурдун убактысы, багымгаттын убактысы келгенге чейин, ошол убакытта ниет кылып калганыбыз бул эң жакшы ниет кылуунун убактысы экен. Ниет кылууну тил менен кылуу шарт эмес экен. Аны жүрөк менен айтып койсок деле жарай берет экен. Иншалла кийинки сабактардан жолукканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Конспект кылып, кайталап башкаларга дагы жеткиребиз иншалла.